Саламатсызбы, урматтуу Алтынбек Турдубаевич. Биздин программага уулуңуз Нуртемир менен катышып атканыңыздар үчүн рахмат. Мен биринчи суроом, алгач суроом сиздин бала чагыңыз жөнүндө. Бала чагыңыз кандай өттү эле? Тентек бала болчу белеңиз же кандай? Же жакшы окучу белеңиз? Саламатсыздарбы. Эми бала чак кадимкидей эле элдикиндей эле. Балдар негизинен жаштыгында баары эле тентек болот да. Бир эле жалгыз мен тентек элем деген мындай болбой калышы мүмкүн. Балдардын баары тентек, ойнок, ушундай болуп, ушундай эл катары эле бала чак. Ушундай болуп чоңоюп, ушинтип өстүк. Сиздин оюңуз боюнча негизи бала чактагы оорчулуктар, мындай кандайдыр бир биздин мүнөзүбүздү өзгөртө алабы? Сөзсүз да бала чакта канчалык мындай турмушка эми ар түрдүү мындай тоскоолдуктар дейбизби же ишмердүүлүк дейбизби, ушундай нерселер көп болсо, ошол балдар мындай чоңойгондо тың болушу мүмкүн. Эгерде бүт нерсе бар болуп, ата эне көбүрөөк эркелетип, бүт нерсеге жетиштүү болгондордун мындай кийин ийгиликтери мындай азыраак болуп калышы мүмкүн. Буну эми турмуш көрсөтүп атат. Бул менин эле сөзүм эмес, бул негизи турмушта болуп аткан. Бала чакта канчалык мындай бир аз тартыштык болуп, бир аз анча-мынча кыйынчылыктар болгондордун кийинки ийгиликтери жакшы болуп атканын бул турмушта көрсөтүп атат да негизинен. Сиз Нуртемир менен катышып атасыз биздин программага. Нуртемир элге белгилүү хоккеист, азыр окуп атат. Мен билгеним боюнча Америкада окуйт. Ушул өзүңүздүн мындай мурун кичинекей кезиңизде каалап жүргөн профессияңыз беле хоккей же бир телевизордон көрүп бирөө менен суктанып балаңызды ушу хоккейге бердиңизби? Эмне себептен хоккейге бердиңиз Нуртемирди? Биз эми кичинекей кезибизде, союз кезинде, жаш кезибизде бул хоккей аябай эме болчу да. Популярный оюн болчу, телевизордун алдында тизилип көрчүбүз. Ал мезгилде СССР аябай күчтүү ойночу. Ал жагынан бир мындай кызыгуу бар болчу, бирок Нуртемир кичинекейинде аябай тентек, аябай шок болчу. Мындай балдардын баары эле шок, бул ашыкчараак эле. Анан ойлонуп, каяка эмне кылсак, бунун энергиясы каяка жумшасак деп акылдашып, анан кийин хоккейге берип көрсөк деген ойлор болгон. 3 жашында бергенбиз хоккейге. 3 жашында хоккейге берип, өзү деле жакшы мындай башында кичинекейден 3 жашында түшүнгөн жок, бирок барып эле кызыгып, ошондон кийин бир аздан кийин, жарым жылдан кийин уже кызыгып, аябай ойноп кетти да. Сиз ушул Нуртемирди хоккейге бергениңиз бир кандайдыр бир инвестиция деп эсептелеби? Бул Нуртемирдин кийин жашаганына, кийинки өмүрүнө бир инвестиция түзүп атам деп ойлойсузбу? Сөзсүз эми ошон үчүн азыр Америкага чейин алып бардык да. Эгерде мындай хоккейди бул жерде эле ойноп, бул жерде эле Бишкекте эле жүрө берсе болот эле негизинен. Карасак балада бир аз кичине болсо да талант бар. Анан Россияга жибердик. Россияда 1 жыл окуду, Питерде. Питерде окуп, ал жерде дагы мындай жөндөмү жакшы экенин байкадык да. Мен эми өзүм спорт мага алыс эмес да, билем да кандай болуп. Ал жерден анан Америкага алып барып, ал жактан просмотр болду. Ал жактан жакты баланын ойногону, өзүнүн алып жүргөнү. Ошондон анан Америкага 1 жыл окуп келди, азыр каникулга келди. Эми бул албетте инвестиция. Эми келечекте бир алдыңкы хоккеисттерден болсо деген мындай үмүт бар. Эгер ошентип
аты чыккан кез албетте кыргызстандык болуп кыргызстандын жараны болуп чыгат. Бул менин эле ийгилим эмес, менин эле сүйүнүч эмес, жалпы кыргыз мамлекетиники болот деген ишенич бар. Эми аны Кудай көрсөтөт кандай болот. Негизи сиз ушу балдарыңызды тарбиялаганда кандай принциптер менен колдоносуз? Эми балдарды кандай десем, мындай тарбиялайм дегенден алысмын. Ата эми бул баладарды тарбиялаганга убактысы деле болбойт. Балдарды негизинен эне тарбиялайт да. Ата эми мындай өзүн алып жүрүшүн, өзүнүн мындай үйгө кирип чыкканын, сыртта жүргөнүн мындай үлгү болуш керек, пример болуш керек да балага. Тарбияны балдарга негизинен эне берет да, көбүрөөк. Бирок эркектин дагы салымы көп болуш керек да, негизи көбүнчөсү ушу эркек балдарга деп айтышат го, эркектер көбүрөөк салымга, көбүрөөк тарбиялап, көбүрөөк мамиле буруш керек деп айтылат го. Эми эркектин тик мүнөз калыптанышы үчүн эркек атанын орду бир башка. Сүйлөш керек, мындай жакшы багыттарды. Эми жаш бала өзү ар түрдүү суроолорду берет да. Баягыдай ар түрдүү суроолорду берет, аларга мындай туура багыт берип, туура жооп бергенге аракет кылыш керек. Негизинен балдарга болгондой түз айтыш керек да. Жалган айтпаш керек да. Сиздин кыялыңызда балдарыңыз белгилүү эле спортсмен болуш керекпи, же бир адамдык дагы бир сапаттарын, бир адам деген момундай болуш керек, мындай бир башкача дагы бир Спорт бул эми кесип эмес да. Спортту кесип катары карабаш керек. Спорт бул адамдын характерин калыптанышы, мүнөзүн калыптанышына, жашоодогу тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга, бир эмелерге мындай решительный, мындай чечкиндүүлүккө тарбиялайт да. Спорт ошол жагын караш керек. Эми кесип бул башка. Кесипти эми ар бир бала өзү тандаш керек, бирок ошого ата-эне сөзсүз бир багыттарды бериш керек. Ата-эне анын жөндөмүн көрөт да, көрө билиш керек да. Кайсыл жака жөндөмү бар, чыгармачылык жакабы, же башка бир медицинагабы, же башка бир инженер болобу, же бир ошол бир жөндөмүнө карап, кайсыл сабактардан жакшы окуйт, гуманитарный же точный мындай ошол сабактарга кайсыл жака баланын эмеси кайсыл, ошого карап мындай сүрөш керек деп ойлойм да. Спорт бул экинчи планда болуш керек. Бирок спорт сөзсүз баланын мындай келечегине сөзсүз түрткү болот, мүнөзүнүн калыптанышына. Мындан бир 6-7 жыл мурун сизден интервью алганыбызда сиз таптакыр башкача Алтынбек Сулайманов болчусуз да. Азыр карасам, сиз такыр эле башка Алтынбек Сулайманов болуп калыптырсыз да. Ошого токтолуп калгандайсыз да. Анан ошого эмне түрткү берди сизге, сиздин оюңуз боюнча? Эчтеке түрткү берген жок, бул эми жашоо да. Бул эми 7-8 жыл мурда бир аз жашыраак болсок керек. Эми азыр мына 40тан ашып, турмуш өзү тарбиялап, өзү өйдө ылдый болот. Саясат өзгөрттү деп атам да. Саясат албетте, саясат да өзгөртөт. Мындай токтоо болгонго аракет кыласың. Көпчүлүк мезгилдерде кетирген катаналарды кийин ойлоносуң, анан ошону кайра оңдогонго аракет кыласың. Ошентип акырындап мындай бул өзүнүн эмеси окшойт да. Акырындап токтоносуң да, ушул мезгилге келип калды окшойт, бир аз болсо дагы. Саясатта негизи достук күтсө болот бекен? Анан дос күттүңүзбү негизи саясатчылардын арасынан? Саясатта дос болбойт дейт көбүнчө. Бирок эми саясатта негизинен жигитчилик, сөзгө турган адамгерчилик, дос күтүү негизи саясатта болуш керек да. Саясатчылар ошого үлгү болуш керек да. Анан саясатта дос болбойт деп мындай ал жака ыктаган бул такыр туура эмес да. Саясатта адамгерчилик мамиленин эң туу чокусу болуш керек.
негизи. Тескерисинче андай болбой атат да, көп мезгилдерде андай болбой атат. Сиз көбүнчөсү ушу ачык сүйлөгөн саясатчыларга киресиз да. Анан кээде өкүнбөйсүзбү? Ачык бирдекени айтып алып, бирөөнү таарынтып алдымбы же катуу айтып алдымбы деп өкүнбөйсүзбү? Өкүнөсүң сөзсүз. Бир мезгилдерде айтылып кетет, айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле деп кээ бир могунда эмоция менен, кээ бир ушу талашчыл мезгил болуп калат, бир ошону айта турган мезгили болуп калат. Анан ошол айткан сөздөрүң өзүңө тескери келип айланып тийиши мүмкүн. Андай учурлар көп эле болот. Өкүнгөн көп мезгилдерде сыртка чыгып алып, катуураак айтып алып, кайра кечирим сураган мезгилдерден кечирип койчу. Ушундай болуп калды. Атайын эмес эле, бирок айтылып кетти деп бири-бирибизден мындай кечирим сурашып, эметкен публично болбосо дагы ошондой мезгилдер көп эле. Министрлерди биз катуу айтып алып же башка сыртка чыкканда дагы мындай болуп кетти деп акырын сүйлөшкөн мезгилдер жок эмес. Нуртемир, өзүң жөнүндө айтып кетсең, ушу хоккейди эмнеге тандадың эле? Башка спортко да кызыгасыңбы хоккейден башка? Сначала я думал, что меня из садика раньше взяли. Я думал, что я пойду на скейтборде кататься. А потом мне сказали, я пришел и я увидел лед. Потом я так зарадовался и сказал, о, я научусь кататься на коньках. Потом меня записали к тренеру. Сначала мне было больно, я катался, терпел. Потом меня научили, я стал лучше кататься. И сейчас ты, получается, вот полностью увлечен только хоккеем, да? Да, мне еще нравится футбол. Мы в школе играем. А есть какие-то любимые команды? Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Йорк Рейнджерс. А самый любимый хоккеист, вот, за которым ты вот следишь, вот, чьи успехи тебя вдохновляют? Овечкин и Никита Гусев. А чем особен Овечкин? Овечкин, когда он бросает, очень редко вратарь ловит. Овечкин почти всегда забивает голы. А вот расскажи, вот у тебя есть какая-то мечта, там, ты же обязательно будешь добиваться каких-то больших успехов в хоккее. А вот какой самый такой большой успех, который ты хотел бы добиться вот в хоккее? Я бы хотел выиграть Кубок Стэнли и привезти его в Бишкек. То есть ты будешь первым хоккеистом, который привезет знаменитый Кубок Стэнли в Бишкек, да? Я хотел принести этот Кубок Стэнли, потому что я тогда стану первый кыргызский игрок, который будет играть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли. А расскажи, вот как проходит твой вот день? Как много часов ты тратишь на хоккей? Я встаю утром, иду в школу, потом после школы иду на хоккей 2 часа, потом я прихожу домой. Может быть, 3 часа иногда на хоккей трачу. Каждый день 3 часа ты тратишь на хоккей, да? А на остальные успеваешь в школу, на какие-то другие предметы, другим видом спорта, футбол поиграть успеваешь? Да, успеваю. После хоккея я иногда гуляю по парку и иногда бегаю. Расскажи, вот ты же какое-то время учился в Санкт-Петербурге. Расскажи, чем отличаются вот эти две школы, американские и российские школы хоккея? Это же, они же прямые конкуренты друг другу. В Америке тебе легче попасть в НХЛ, тебя могут легко заметить, а вот в России сложновато тебя могут заметить. В Америке, потому что почти все игроки из Америки же берутся. То есть, чтобы попасть в НХЛ, необходимо учиться в американской школе, да? Да. А расскажи вот про какие-то новые, возможно, сейчас трюки, которым ты научился. Есть какие-то? Я могу забрасывать, забивать голы через ногу, Еще я могу бросать щелчком в девятку. А еще вот
Поподробнее расскажи про свою жизнь в Америке вообще. Как тебе жить там? Ты нашел там друзей? Или это в основном те, кто с кем ты играешь в хоккей? Друзей там очень легко заводить там, и они очень дружные, всегда помогут тебе, поддержат. Мгм. А как в школе? Какие успехи у тебя? Хорошие. Учительница тоже поддерживает, говорит, в следующий раз получишь 100, когда я получаю иногда 75. Ошол айтсаңыз, Нуртемирди кыргыздардын салттарына үйрөтөсүзбү, айтасызбы, көрсөтүп турасызбы, унутуп калбаш үчүн? Эми салт сана, эми баалуулуктарды сөзсүз айтылып, айтып турабыз эми колубуздан келишинче. Бирок баары эми бир аз болсо да алыс болуп атпайбы? Ал жакта. Ал жакта да эми кыргыздар көп. Алар менен катнашып турушат. Ийнелерим бар аякта. Анан бул жакка келгенде, Кыргызстанга келгенде мындай мүмкүн болушунча айылга жөнөтүп, бул жакта кыргызча эмелерди унуттурбаганга эми аракет кылабыз, буюрса. Жакшы эле. А негизи бул биздин салттарыбыз америкалыктардан өзгөрүп турат. Анан барганда кичине кыйналдыбы же мындай сразу эле баягы достошуп, оюн хоккей эметип кеттиби, ойноп кеттиби же кыйналдыбы кичине? Эми жаш бала бат эле көнөт да. Жаш бала мындай обществону мындай ар кандай эмеге бат эле көнүп кетет экен. Бул эч мындай кыйналбай эле көндү, бирок өзүнөн дагы сурасаңар жакшы болот азыр. Өзү деле жооп берет го. Нуртемир, айтып берсең өзүң ошо Америкада кандай, көнүп калдыңбы, досторду таптыңбы? Привык ты Да, к привык. жизни в Америке? Там другая же культура совсем. Да, по утрам там красивее, можно побегать. Ты бегаешь там Да, по утрам или по вечеру. в Централ парке, что ли? У меня рядом есть залив, Мгм. и я там бегаю иногда. А скучаешь по Кыргызстану? Да. Хочешь сюда вернуться? Да, хочу. Мгм. И когда ты у тебя каникулы, ты всегда приезжаешь в Бишкек? Да, когда у меня каникулы, я всегда приезжаю. Мгм. Иногда в школе отпрашиваюсь. Мгм. Расскажи телезрителям, у тебя же очень много подписчиков, очень многие интересуются твоей жизнью. Расскажи о своей жизни в Нью-Йорке. Как ты там живешь? Я утром встаю, иногда уроки делаю, Мгм. когда нам много задают. Потом я в 7:30 еду в школу. Иногда пешком в школу иду. Школа у меня длится где-то 7 часов, с 8 до 3. Потом я выхожу, я думаю, отдыхаю где-то час, потом еду на тренировку. А у тебя большинство времени уходит на тренировки и на игры, да? Да, Вот это же прям такая профессия твоя, да? В твоем юном возрасте ты очень много времени уделяешь именно хоккею, да? да. Я каждый день тренируюсь. Мы на льду сначала катаемся, разминаемся, потом играем. А какие у тебя уже успехи? Может, какие-то победы уже есть? Я забил 70 голов, и я веду команду вперед. Всегда, когда кто-то расстраивается, их подтягиваю, говорю, в следующий раз забьешь. Ничего, у тебя еще таких моментов будет миллион. Вот за твои успехи, получается, тебя перевели в какую-то более успешную команду, да? Вот об этом расскажи, что за команда? Ракетс на 11 месте по Соединенным Штатам Америки. Мгм. Там тренера следят за всеми игроками, показывают, как им правильно клюшку держать, как им правильно обыгрывать. Тренера очень хорошие, строгие.
А есть у тебя команда мечты, в которой ты вот в будущем, после 13 лет, хотел бы играть? Да, я бы хотел играть в Вегасе. А это Это, что за команда? эта команда, она новая, 3 года назад вышла. В Мгм. НХЛ играть. Я хочу ее подтянуть. А чем она хороша? М, Можно сказать, что она слабая, но я хочу ее подтянуть. А, то есть ты хочешь слабую команду подтянуть? Да. А откуда такие размышления? Может, ты наоборот в сильную команду пойдешь? Просто там уже Вегас берет лидер самого лучшего игрока России Никита Гусева. Я хочу играть как он, и за этот же клуб.